Жеңишбек Айдаров кызыны Баткен шаарында жаңы ачылган балдардын ден соолугун чыңдоо борборуна биринчи жолу алып келди. Ал буга чейин Бишкек шаарына алып барып, дарылоо курсун алып турган. Баткенден Бишкекке барып келүү Жеңишбек жана анын кызы үчүн бир топ түйшүк жаратса, эми анын баары артта калды. Буга чейин кызымды Бишкекке барып көрсөтүп жүргөнбүз. Азыр эми биякта ачылыптыр. Жаңы келип көрүп калдык. Ошо өзүбүзгө жакын болуп жакшы болуптур. Ошо жерге алып келип текшертип, ошол жерден массаж болсо массаж алып, дарыланга жакын болуп калыптыр. Жакшы. Ата-энелердин айтымында жаңы ачылган борбордо балдардын ден соолугуна кам көрүү жана оорулардын күчөп кетишин алдын алуу үчүн бардык шарттары бар экен. Андыктан айылдагы ата-энелер бөбөктөрү сыркоологон мезгилде дары-дармек берип, же табыптарга алып барбай, ден соолукту чыңдоо борборуна алып келүүсү шарт. Бул борбордо ЛФК, электрофорез, массаждын түрлөрү чогуу бир жерде экен. Бул ата-энелер үчүн өзгөчө бир ыңгайлуу шарт экен деп айталам да. Анткени ата-эне бир эле баласына массаж, ошол эле учурда ЛФК алган учурлар болот да. Массажды башка жерден, ЛФКны башка жерден алып отурбай эле ушул жерден бүтүрүп кеткендиги бул өтө ыңгайлуу шарт деп айталам. Мисалы, мен өзүмдүн кызыма бир курс массаж алдым, купулума толду деп айталам. Борбордо төрөлгөндөн баштап 14 жашка чейинки балдарды дарылоо жүргүзүлөт. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жана кыймыл аракети аз, нерв системасы жабыркаган балдарга массаждын бир канча түрлөрү жасалып, калыбына келтирүү процесси аткарылат. Бизде массаждын түрлөрү болот. Бул лечебный, коррекционный, профилактический, лого массаж деп коет, жакшы сүйлөбөгөн балдарга. Андан кийин физиопроцедуралар, буга парафенотерапия, электрофорез лекарственный, ЛФК деп коет, бул лечебная физкультура. Ар кандай ыкмалар менен балдардын, например, бутундагы май тапандуулук, же болбосо сколиоз деп коет, бир жагына кыйшайып калган, бүкүрүү болгон балдарды дарылаган ыкмалар ошол менен дарылайбыз. Социалдык камсыздоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, Баткен шаарында 200, ал эми Баткен районунда 600 бала мүмкүнчүлүгүнөн чектелип, дайыма дарылоо курстарын алып туруусу керек. Жаңы ачылган борбор жергиликтүү элдин түйшүгүн бир кыйла жеңилдетет дешет соц адистер. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.